үчүн бизде коомчулукта мындай бар да, баарынын эле ден соолугу өзүн өзү мындай тазалап кеткенге күчү жетпейт. Кээ бирлерди мисалы операция жолу менен өттөрүн алдырып салган инсандар бар. Мына ушулардын организми тууралуу бир айтып берсеңиз, кантип булар тазаланат? Ооба, мен муну кошумчалап кетейин дедим да. Менден сурашат, эже менин боорум оорутат, эже менин ичим оорутат, или эже менин сөөгүм оорутат, же менин ревматоидный артритмен, же менин жүрөгүм оорутат. Мага бир жакшы дары бериңчи дейт да. Мен айтам, жакшы дары бар бул дүйнөдө. Бул бирөө эле дем. Бул өзүңдүн өтүң. Жана уйку безиң согу. Мындан өткөн натуралдык нерсе жок. Демек, ошол орган иштей жатат экен да. Ошол орган толук кандуу өзүнүн өтүн дагы уйку без согун да чыгарбай атыптыр да. Демек, биз өзүбүздүн өтүбүздү иштете берсек, өттү алдырбай калмакпыз да. Эмне үчүн өтүн алдырып койду? Өтүн алдырды деген сөз, өттүн ичинде таш пайда болуп калды. Ал эмнеге таш пайда болуп калды? Демек, нормада адамда 1 литр, 1,5 литрге чейин өт суюктугу боордон жасалып келет. Ошол өт суюктугу ар бир тамак ичээрде жыйрылып, бир куйганда 200-250 мл 12 личеге өзүнүн өтүн куюп берип турат. Ашказандан тамак эригенден кийин 12 личеге өтөт. 12 личеге келгенге чейин тамак 12 личеге келгенге чейин уже ошол өттү куюп, тиги 60-80 мл уйку без өзүнүн согун куюп, даяр тургандан кийин келген тамак жакшы эрийт дагы, ошол кереги жок нерселер. Келген микроорганизм өлүп калат ошо өттүн ичинде. Келген тамак да жакшы эрийт. Көрдүңүзбү? Кыскасы биз сапаттуу канды пайда кылабыз да. Бирок кайсы бир себептердин негизинде өт сокращение болбой калды. Бул көбүнчө нервке байланыштуу. Өт жыйрылбай калды дагы, өттүн ичиндеги 200 мл ага турган суюктуктун ордуна 100 куюлуп калды. Уйку бездин бир 80 мл куюла турган болсо нормада 40 куюлуп калды. Демек, биздин тамактарыбыз толук эрибей калды. Эми ошо калып калган эски өт обед мезгилинде, түш мезгилинде, түштү тамактануу мезгилинде дагы боордон өт жасалып келет. Ал дагы куят. Куяйын десе мурун 200 куйчу, азыр 100 эле куюп койду. Эски өт менен жаңы өт биригип, эски бар начар өт пайда турат. Абетте дагы тамак куюп берди, дагы эле эскиси калып калды, жүзү куюлду. Себеби ал ошол боюнча жыйрылган боюнча турат. Ушуну бир билип калоелу, урматтуу мекендештер. Өт бир жыйрылып калгандан кийин аны жазылышы кыйын. Аны жаза турган таблетка жок. Аны жаза турган нерсе только колуңуз менен гана түртөсүз. Дүйнө жүзүндө аны түртүп бере турган таблетка жок. Ношпа бар, спазмолитик деп коет. Эми ал канчалык ал жазып берет, Кудай берет, но эң сонун нерсе адам өзүнүн өтүн түртүш керек, ошондо гана ал мындай жакшы иштей баштайт. Демек, ар бир жолу жарым өт куюлду, жарымы калып кала берди. Дагы келип өт кошулду, жарымы куюлду, жарымы кала берди. Ошентип эски өт түбүндө тура берип, ал бири-бирине жабышып кристалл пайда болот. Ал кристаллдан кум пайда болот. Кумдан барып таш пайда болот. Анан кийин адам билбей жүрө берет. Керкелер кичине пайда болсо эле ооруну сезет, койкой менен оң жагым оорутат дейт. Керкелер билбейт. Ушундай пациенттер бар, эчтеке билбейт. Бир күнү эле оң кабырга ооруп калат, бара койсо эле менин колумдай, муштумдай таш пайда болгон болот. Анан алдырып салат. Алдырганда биз баштыкчаны эле алдырып салабыз. Баштыкчаны. Боордон келип аткан трубка, түтүкчө алынбайт. Өт жок болсо адам өлүп калат. Бул ошон үчүн кыргызда мен дайым тамашалап күлүп айтып калам. Кыргызда эң жаман каргыш өтүңдү жулуп алам деген сөз экен. Демек, өттү трубкасы менен жулуп алса, все, адам өлдү деген сөз. Демек, бизде хирургтар, мен тамашалап дайым айтып калам, биз хирургтарга өтүбүздүн башчасын гана подаркага беребиз. А так трубка калат. Ушул демек, өт канчалык жакшы чыгып турса, бизде токсиндер аз болот экен.